Падышалык меймандостуктун жогорку үлгүсү көрсөтүлүп, көз жоосун алган жүрүштөр, парадтар жана учактардын парады өттү. Салтанаттын аягында Виндзор сарайында чогулган 160 конокко мамлекеттик сый тамагы уюштурулду. Сыйлуу коноктордун арасында медиа магнат Руперт Мёрдок жана гольф оюнчусу Ник Фалда да болду. Алар 139 шам жагылган узундугу Олимпиада бассейнине барабар болгон столду аралашып отурушту. Анан падыша жылуу сөздөрүн айтты. Our countries are working together in support of crucial diplomatic efforts, not least of which, Mr. President, is your own personal commitment to finding solutions to some of the world's most intractable conflicts. Өкмөттүн кеңешчилери да соода жүгүртүүдөн тартып, Орусиянын Украинага кол салуусуна чейинки маселелерди камтууну кеңеш беришкен. In 2 world wars we fought together to defeat the forces of tyranny. Today, as tyranny once again threatens Europe, we and our allies stand together in support of Ukraine to deter aggression and secure peace. Ал эми президентке болсо, бул күнкү кеч өзгөчө сезим калтыргандай болду. Ушундай меймандостук көрсөтүлгөн алгачкы Американын президенти болуу чоң сыймык. Эгер ал тууралуу айта турган болсоңуздар, көптөгөн президенттер буга чейин келип кетишкен. Ал эми бул менин экинчи мамлекеттик сапарым. Мындай биринчи жолу болуп жатат. Балким акыркысы болуп калар. Ошондой эле болсун деп үмүт кылам. Бирок чынында бул менин жашоомдогу жогорку сый көрсөтүлгөн учурлардын бири. Сиздерге жана сиздердин өлкөңүздөргө да урмат сыйымды билдирем. Президент Кошмо Штаттарында анын сапарын түз эфирден көрсөтүшкөнүнө ыраазы болчудай. Бул жагымдуу көрүнүштөрдүн баары бир күндүк саясий сүйлөшүүлөргө карата даярдык иретинде өттү.